Өзгөндө жол талаштан улам айдоочу өлтүрүлгөн, шектүү колго түштү. Өзгөндө адам өлтүрүүгө шектүү жаран кылмыштын изи суу электе кармалды, деп билдирет Ош ОИБдин басма сөз кызматы. Маалыматка караганда, 2026 жылдын 24 январында Өзгөн Ривге аймактык ооруканадан 1999 жылы туулган аттуу жаран денесинен учтуу нерседен оор жаракат алып каза болгону тууралуу кабар түшкөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө иш-чаралары башталган. Өзгөн Ривдин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында окуя болгон жерден из жашырып качып кеткен 1993 жылы туулган Улус аттуу жаран ушул эле күнү кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө алдын ала алынган маалыматка ылайык маркум менен шектүү Улус унаа жолун талашып, жаңжалдан соң чыр-чатак чыккандыгы аныкталган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда. Бишкек-Ош жолунда мунай ташыган автоунаа өрттөнүп, 2 адам каза болду. 25 январда Бишкек-Ош автожолунда мунай зат ташыган автоунаа өрттөнүп, 2 адам каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Азаттыкка билдиришкендей, министрликтин куткаруучулары кырсык болгон жерге саат 11:36 чыгып кетип, машинеден чыккан өрт 14:50гө жакын толук өчүрүлгөн. ӨКМдин кызматкерлери маркумдардын сөөктөрүн автоунаадан алып чыгып, Ички иштер министрлигинин Ички иштер министрлиги кызматкерлерине өткөрүп берген. Ушул тапта алардын тек жайы такталууда. Бишкек шаардык жол кайгул кызматынын маалыматы боюнча 2025 жылы Кыргызстанда 8000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 900 адам каза тапкан. -20 Кыргызстандын хоккейчилери дивизиондун тайпасында чемпион болду. Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы 20 жашка чейинкилер -20 арасында өткөн дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунун тайпасында алтын медаль утуп чемпион болду. Мелдештин жүрүшүндө Кыргызстандын курама командасы Гонконгду 4-1, Түштүк Африканы 7-2, Иранды 15-1, Люксембургду 5-3 жана Мексиканы 7-4 эсебинде утту. Турнирдин жыйынтыгында кыргызстандык спортчулары 15 упайдын баарын топтоп, турнирдик жадыбалда 1-орунду алып, 3-дивизиондун тайпасында дүйнө чемпиону аталды. Муну менен Кыргызстандын жаштар курама командасы кийинки сезондо дүйнө чемпионатынын 3-дивизионунун тайпасында ойноо укугуна ээ болду. 6 улуттук курама команда катышкан турнир 18-24 январь күндөрү Бишкек шаарында өттү. Камакта жаткан экс-депутат Кубанычбек Кадыров үй камагына чыкты. Кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен шек саналып кармалган Жогорку кеңештин экс-депутаты Кубанычбек Кадыров 24 январда Бишкектин 1-Май райондук сотунун токтому менен үй камагына чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Асель Аргынбаева билдирип, Ички иштер министрлигинин Ички иштер министрлиги тергөөчүсүнө Кубанычбек Кадыровдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз жазганын, кийин тергөөчү сотко өтүнүч келтирип, судья аны канааттандырганын айтты. 2025 жылдын ноябрь айында Ички иштер министрлиги 10 адамды кармаган. Алардын ичинен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго жана экс-депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен кине коюлган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жеке жан сакчысы Дамир Мусакеев, активист Турсунбай Шарапов, экс-депутат Шайлообек Атазов жана ишкер Урмат Барктабасов. Ошондой эле толук аты жөнү белгисиз ыкын жана УУБ дагы 2 адам массалык башаламандыктар беренеси боюнча шек саналууда. 2025 жылдын 22 ноябрынын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй Ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырык жасаган деген шек менен милицияга жеткирилгенин билдирип, ал бир бөлмөдө 2 адам менен сүйлөшүп отурган видеону жарыялаган. Тасмадан Темирлан Султанбековду, Эрмек Эрматовду жана Славян улутундагы дагы бир кишини көрүүгө болот. 3 адамды Ички иштер министрлиги белгисиз жаран катары белгилеп, ал боюнча маалымат берген эмес. Милиция видеодо өлкөдө башаламандык уюштуруу тууралуу сөз болгонун кабарлаган. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү жапырт кармалган адамдарга байланыштуу маалымат таратып, алардын үй жайын тинтүүдө курал-жарак, ок-дары, гранаталар, байланыш каражаттары, 150 000 доллар, тополоңду каржылоо боюнча документтер жана банк заттар алынганын маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө Жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө тополоң уюштурууну максат кылган деген айып койгон. Кийинчерээк 150 000 доллар Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери
экс-депутат Адахан Мадумаровдуку экени белгилүү болгон. Оппозициялык саясатчы каражат анын үй бүлөсүнө таандык экенин айтып, ИИМдин кызматкерлери акчаны далилзат катары алып кеткенин билдирген. Бул иш боюнча Адахан Мадумаров күбө катары сурак берип чыккан. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптарды четке кагышкан. Кубанычбек Кадыровго кемпир абат иши боюнча да массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып тагылган. 2024-жылдын 14-июнь айында Бишкектин 1-Май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков бул ишке байланыштуу 22 саясатчыны жана активистти актаган. Прокуратура өкүмгө каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, иш шаардык сотто каралууда.